Адам деле баса албайт. Жамгырда болсок, Кудай каерде тоңколагачам деп келет. Губернатор барганда ушул жолдорду уялбастан эле ошо топурак менен жамап, шагыл менен жамап, показуха кылышып, элди тоготпойт экен, алар пулун таштап коёбу, эмне кылат? Жамай бер, жамачы ham түбөнүн ичинде, жамачы жок. Ар бир көмүрдүн тонналары 10 тоннадан өтөт. Бизге талапка жооп бербейт. Мында чогулгандар Өзгөн районуна караштуу 3 айлык өкмөттүн тургундары. Алар мындан 70 жыл мурда курулган асфальт такыр колдонуудан чыгып, жамоо иштери дагы жардам бербей калганын айтып, нааразычылыкка чогулушкан. Айтымында каражат бөлүнгөнү менен асфальттоо иштери кечиктирилип келет. Анда эмеси тургундардын өз оозунан нааразычылыктарын угуп көрүлөт. 53-54 жылы курулган болсо керек. Мына жерде заводдор бар эле, ошо заводдорго курулган да. Ошондон бияка ушул акыбалыбыз. Көрүп атасыңар. Адам деле баса албайт. Жамгырда болсок, Кудай каерде тоңколагачам деп келет. Өтө эле кыйын. Жамгырда мулар толуп калат, тегиз болуп калат. Аны айдайсың, же машинанын бир нерсе болот, же ичиндегилер бакырып-сакырып иттей кылат. Ушундай эле акыбалда келип атабыз. Болону чекирет. Губернатор барганда ушул жолдорду уялбастан эле ошо топурак менен жамап, шагыл менен жамап, показуха кылышып, анан өтүп кетти. Биз азыр буну акимге деле, губернаторго деле кайрылбайбыз. Биз ошо Садыр Нуркожоевичке кайрылгыбыз келип атат да, конца концов хватит. Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн сөзү бар. Кабинетте эле отура бербегиле, башка албагыла, эл менен элдин муңун, элдин көйгөйүн көтөргүлө деп. А бизде андай жыйынтык жок. Мына Яманын айынан баягы эле көйгөй, шаробойлор үзүлүп, мына аксакалдар жолдо калыптыр. Жаңы топтозо болон менен келет, биринен качып бирине ушундай акыбалга түшкөндүк да. Жаман жолдун азабын тартып, жарым жолдо калган Өзгөн районунун тургундары, алардын айтымында бул сыяктуу көрүнүштөр акыркы жылдары байма-бай кайталанып жатат. Өзгөн Зергер жолунан 3 айыл өкмөт пайдаланат. Күн сайын миңдеген унаалар өтөт. Андан сырткары көмүр кенге оор жүк ташуучу КАМАЗдар каттайт. Эч бир оңолуш болду. Жаштарды демөөрчүлүк кылып, өзүнүн колу менен цемент топтоо нерсе жамамыш болот. Өкмөт жактан эч кандай болбоду. Мына 3-4 жылдын ичинде вообще эле караган да жок бул жерлерде. Басылган асфальттарды талкалап жок кылган. Ошо ар бир көмүрдүн тонналары 10 тоннадан өтөт. Бизге талапка жооп бербейт. Жолдорубузду аябай көрдүңүздөр. Ушу жолдорубузду кайрадан башкадан оңдоп, жашнакалды элдин талабына жооп бере турган кылып оңдоп берсеңиздер деп суранабыз. Айласы кеткен жолдун азабын тарткан тургундар өткөн жылдардан бери өз алдынча жамап жасоо иштерин жүргүзүшкөн, бирок асфальт такыр жарактан чыгып калгандыктан жамоо иштери да жардам бербей калган. Мындан улам жашоочулар өлкө жетекчилигине, транспорт министрлигине кайрылуу жолдошту. Бөлүндү деп 2 километр ушул Заргер Өзгөн жолуна 2 километр бөлүндү деп, бирок жолдорду тегиздеп, арыктарды казышып бир серия ишти башташып, ошол боюнча кайра токтотуп коюшкан. Ошондон кийин белгисиз болуп калды. Бул эмне үчүн токтоп калганын. Өзгөн Зергер жолуна былтыркы жылы 1 чакырымын оңдоого каражат бөлүнүп, бирок кийинчерээк ал каражаттар Баткен облусунун жолдоруна которулуп кеткени айтылган. Ал эми быйыл көйгөйлүү болгон 2 чакырымына жаңы асфальт төшөлөт деп ишендиришүүдө. Асфальт жана мал базарынын жанында деп атат го, ошол жерге асфальт басканга акча каралган. Былтыр. Каралгандан кийин өзүңөр билесиңер да, жанагы немеде Баткенде Тажикстан менен топулоң болгондон кийин бюджет кыскарган бир аз. Ошол жолдун акчасы кыскарып калган. Бирок быйылкы жылга кайра дагы кирди. Пландан кыскарып кеткен анчалык эле бир катастрофа эмес, быйылга кайра кирдик, быйыл жасайбыз. Өзгөн районундагы жолдорду куруу боюнча 2 жол тейлөө мекемеси иш алып барат. Быйыл алардын ар бири 10 чакырымдан жалпы 20 чакырым авто жолго асфальт басылары күтүлүүдө. Мындагы каражаттар республикалык бюджеттен бөлүнөт. Транспорт министрлигине жол куруу үчүн жыл сайын жалпысынан 15 миллиардтын тегерегинде каражат берилет. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.